Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин таңкы мейман түрмөгүбүздүн коногу менен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Орус Славян университетинин 4 курсунун студенти Максат Кутманбеков. Кутмандуу таң менен, Максат, деги эле биздин студиябызга куш келипсиң. Таңкы маанай кандай? Ошол боюнча айтсаң. Чоң рахмат, бирге болсун. Таңкы маанай абдан сонун, буюрса жакшы, дем күчтөбүз. Жакшы. Бул жерден багы сени жөн жерден чакырган жокпуз. Багы өзүң студент болсоң дагы акыркы мезгилде көптөгөн жаңылыктарың, багы жакшы жаңылыктарың бар экен. Жөн гана студент болуп окуудан тышкары да көптөгөн ийгиликтерге жетишип, багы чет өлкөлөргө барып келипсиң. Анан акыркы жаңылыктарың тууралуу айтып берсең, эмнелерди, кандай иштерди кылып атасыңар окуудан тышкары, бизге маалымат катары. Биринчиден өзүм тааныштыра кетейин. Өзүм Талас районунун Жон Арык айылынын тургуну болом. Учурда болсо Бишкек шаарындагы Кыргыз Орус Славян университетинин 4 курсунун студентимин. Мына ошол университетте окуп жүрүп, быйыл 4 курсту бүтөйүн деп калдык буюрса. Окуп жүрүп, ошол акыркы жаңылыктардан бөлүшө кетсек, жакында эле 14 октябрдан 22 октябрга чейин Россия Федерациясынын Сочи шаарында 19-чу дүйнөлүк жана жаштардын жана студенттердин фестивали болуп өттү. Ошол жака Кыргызстандан 200 адам катышкан. Ошол 200 адамдын ичинде биз дагы барбыз десек болот. Жаш экен. Анан кийин багы ушул 200дөн ашык студенттердин баруу максаты эмне? Деги эле багы бул өтүлгөн фестивалдын негизги максаты. Эмне үчүн өткөрүлөт? Негизги максатын тарыхка көз чаптырып карай турган болсок, бул дүйнөлүк фестиваль, жаштардын жана студенттердин фестивали. Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндө баягы жаштарды бириктирүү, аларды бир ураанга чакыруу максатында 47-жылы уюштурулган экен. Андан кийин 57 жана 85 жылдары Россия жергесинде өткөн экен. 6 жана 12 фестиваль. Мына ошол негизги максаты бул жаштарды бир идеяга бириктирүү, жаштарды ынтымакка чакыруу да. Бул фестивалга негизинен 188 мамлекет катышты. Анын ичинен Кыргызстан суверенитеттүү мамлекет болуп эсептелгенден кийин биринчи жолу катышып отурат да. Анан дагы бир сыймыктан айтып кетчү нерсе бул 57-жылы өткөн дүйнөлүк фестивалда биздин сыймыктуу адамыбыз Чыңгыз Айтматов да катышкан экен. Бул биз үчүн да өтө чоң бир сыймык болду. Чыңгыз атабыз катышкан жерге биз да катышып келдик деген ой менен, жакшы экен. Анан кийин багы фестивалдын жүрүшү кандай болду? Деги эле ал тарапта багы кандай иш-чаралар уюштурулду? Анан кийин дагы багыттар тарап болуп бөлүндү, тармактар сыяктуу. Албетте болду. Дүйнөлүк фестиваль болуп аткандан кийин мунун абдан чоң программасы бар да. Айта кете турган болсок, багыттар мисалы билим, технология, IT чөйрөсүндөгү архитектура, дизайн сыяктуу мына ушундай бир атайын багыттарга бөлүнгөн. Ошол багыттар боюнча ар ким өзүнүн кызыккан, же болбосо өзүнүн баягы тандалган кесибине жараша биздин жаштарыбыз катышып келди. 18 жаштан 35 жашка чейинки. Анан баягы ошол ар ким өзүнүн тандаган кесибине, же болбосо багытына жараша, өзүнүн кызыгуусуна жараша ошол фестивалга катышып, өзүнүн мындай ар кандай программалар болду. Талкуулоо, тренингдер, семинарлар, спорт иш-чаралары ушулар болду. Ошого катышып келдик. Жаш экен. Анан кийин багы өзүң тууралуу айтсаң, бул өткөрүлгөн фестивалга сен кайсыл багытта бардың, ал жактан эмнелерди үйрөнүп алдың? Ошол боюнча. Менин багытым өзүм баягы бул убакка чейин кичине да болсо бир коомго өзүнүн салымыбызды кошолу деп университеттен тышкары дагы коомдук иштерге катышып, Профьюз деген коомдук бирикмени түзүп, мына ошону жетектеп келатабыз. Профьюз деп атайт турган эле профессионалдуу жаштарды даярдоо биздин максатыбыз. Ошол максатта Кыргызстандын көптөгөн региондоруна чыгып, окуучуларыбызды, жаштарыбызды, абитуриенттерибизди туура кесип тандаш керек, туура кесип тандоого үндөп, деги эле Кыргызстанда кандай кесиптер бар, акыркы 5 жылда же болбосо келаткан убакытта кандай кесиптер керек, ошолор тууралуу айтып берип, аларга тренингтерди өткөрүп келебиз. Мына ошонун негизинде билим тармагын тандап алып, ошол тармакта тажрыйба топтоп, билим топтолу деп ошол фестивалга катышып келдик да. Ал фестивалдан өзүбүзгө көп нерсени ала алдык. Мындайча айтканда, жаштар, Кыргызстан жаштары өзүнө бир жан дүйнөсү төңкөрүш жасады десек болот да. Ар кандай багытта катышып келди. Мисалы айта турган болсок, дүйнөлүк фестивалдын ачылышында Владимир Путин өзү катышып, өзү ачып берди. Андан тышкары ачылышы абдан бир жогорку деңгээлде болду десек болот.
Ошондой эле белгилүү дүйнөлүк жылдыздар катышты. Ошондой эле Россиянын белгилүү бир саясатчылары Сергей Лавров, Жириновский деген сыяктуу бир белгилүү адамдар катышты. Мына ошолордун семинарларына катышып келдик. Деги эле саясат тармагында, же болбосо коомдук иштер, же болбосо бир архитектура, ар ким өзүнүн кызыккан тарабына жараша мындайча айтканда дүйнөлүк бир эксперттерди чогултуп, мына ошолордун сабагына сугарылып келдик десем болот. Жакшы экен. Анан кийин тууралуу багы айтсаң, ошол жактан үйрөнгөн багы маалыматыңды, багы окууңду бул жакка келип атайын ушул окуган студенттериңе дагы атайын тренинг катары бир нерселерди уюштурасыңарбы, же буга чейин уюштуруп бердиңерби ошол боюнча айтсаң? Бул убакка чейин уюштуруп келдик. Мисалы айта турган болсок, Кыргыз Орус университетинде атайын баягы биздин студенттер барып келди деген уран менен кийинки студенттерибизге ошол фестиваль тууралуу айтып бердик. Фестивалга мисалы дагы 4 жылдан кийин Египет өлкөсүндө болот. Мына ошол жакка дагы үндөп кантип тапшырса болот, мына деги эле фестиваль тууралуу ошол тууралуу айтып бердик. Анан башка Бишкек шаарындагы массалык маалымат каражаттарынан да чыгып, аларга да түшүндүрүү иштерин маалымат иретинде айтып берип атабыз. Радиолордон, телевидениялардан. Жакшы экен. Анан кийин деги эле багы ушул өзүң айтып калбадыңбы? Багы студент болуп, мындан тышкары дагы коомдук багы иштерге катышып келем депчи. Анан ушул окуу менен, ушул коомдук иш-чаралар менен багы кантип жетишип атасың? Ушул тууралуу багы биздин жергиликтүү студенттерге маалымат катары айтсаң, багы үлгү катары өзүң кантип алып багы окууга дагы, тигил жакка дагы кантип жетишесиң? Убакытты кантип бөлөсүң? Биринчиден убакытты туура бөлүштүрүш керек деп ойлойм. Мисалы түшкө чейин сабакта болсок, түштөн кийин жөн эле үйгө кетип калып, же болбосо бир башка жака балдар менен ойноп кетпей, өзүбүздүн баягы бош убактыбызды пайдалуу өткөрүш керек да жаштар. Кандай гана болбосун, мисалы коомдук иштерге катышып, мисалы мен түшкө чейин сабакта болсом, түштөн кийин дайыма бир күндө бир ар кандай иш-чаралар чыгат. Ошо иш-чараларды уюштуруп, же болбосо аларга катышып, өзүбүздөн улуу адамдардан кеңеш алып, алардын тажрыйбасына, алардын билимине сугарылып жүрөбүз да. Жакшы экен. Анан багы ар бир эле адамдын алдыга койгон максаты болот эмеспи? Анан ошондой эле сен өзүң студент болсоң дагы ушул коомдук иш-чараларга да катышып жүрөт экенсиң. Анан алдыга койгон максатың кандай? Ушул багы жаштарды, деги эле кыргыз элинин жаштарын үнөө максатындабы? Деги эле өзүңдүн кесибиң тууралуу кандай алдыга койгон максаттарың бар? Кененирээк. Алдыдагы максаттарым, мен Кудай буйруса ушул 4-курс болуп калдык. Окуу жайды бүтүп атабыз. Мындан ары дагы өзүмдүн билимимди, өзүмдүн тажрыйбамды күчөтүү максатында чет өлкөгө магистратура тармагында да окуп келсем деген жакшы максаттарым бар. Ошондой эле ушул коомдук бирикмени уюштуруп, Кыргызстандын жаштарына, мисалы, түштүк жергесин кыдырып келгенбиз быйыл. Былтыр. Ал эми быйыл болсо, ошол түндүк жергесин, Нарын, Токтогул, Ысык-Көл аймактарын кыдырып, ошол окуучуларга, деги эле биздин абитуриенттерге туура кесип тандоо боюнча тренингтерди өтөлү деген чоң максат коюп атабыз. Ошондой эле деги эле студенттерди башын бириктирип, аларды дагы бир жаңы иш-чараларга чакырууга, жаңы долбоорлорду жазууга дагы үйрөткөнгө максаттарыбыз коюп атабыз. Жакшы экен. Анан кийин багы силерге окшоп багы биздин жаштарыбыз дагы кызыгып калса, студенттер багы ушул коомдук бирикмеге кошулуп, мен дагы ушул студенттерге, деги эле багы окуучуларга маалыматымды берсем деген багы студенттер силерге кантип кайрылса болот? Деги эле кантип ушул коомдук бирикмеге кошула алат? Азыр технологиянын заманы өнүгүп атканда, өзгөчө интернет тармагында айта турган болсок, Facebook'ta биздин баракчаларыбыз бар. Кесип тандоо, келечек тандоо, же болбосо Profuse деп жаза турган болсо, биздин баракчалар чыгат. Ошол жакка кайрыла турган болсо, биз дайым жооп берип, алар менен кызматташканга аракет кылабыз. Ошондой эле Таластын жаштары менен деле, өзүм Таластан болом, эми Таластын жаштарына көтөрүү максатында Кудай буйруса 2018-жылы ошол коомдук бирикменин Таласта филиалын ачалы деген чоң максатыбыз бар. Таластын жаштарындагы бир ошол деги эле элдин алдына кантип чыгып сүйлөш керек, же болбосо тренингтерди кантип өтүш керек, элге кантип өзүмдүн аз да болсо салым кошо алам деген максатта Таласка дагы өзүбүздүн коомдук бирикменин бөлүгүн ачып, Талас менен дагы тыгыз иштелер деген
максаттарыбыз бар. Жакшы экен мынакей. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул каалаган студенттер ушул багы биздин төмөндө жазылган Facebook баракчасына кошулуп, бул Максат Кутманбеков менен дагы байланышып, ушул деги эле бир кыргыз элинин алдыга койгон максаттарынын бирин аткарып жүрсөңүздөр болот экен. Ал эми деги эле Максат, сага чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз ушул убактыңды бөлүп бизге келип, багы өзүңдүн жакшы бир ойлоруң менен бөлүшүп кеткениңе. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин таңкы мейман түрмөгүбүздүн коногу Кыргыз-Орус Славян университетинин 4-курсунун студенти Максат Кутманбеков болду. Ал эми талас көрсөтүүсүн кайрадан биз улантып беребиз.